Manas телеканалынын студиясынан барыңыздарга салам жолдойм. Ардактуу көрүүчүлөр, назарыңыздарда куттуу Рамазан берүүсү, алып баруучулук кызматта Уланбек Калмырза уулу, арыбаңыздар. Кымбаттуу көрөрмандар, барыңыздардын ошол Рамазан айындагы кылган бардык жакшылыктарын кабыл болсун демекчимин. Бүгүн биз теология факультетинин деканы профессор доктор Хасан Айык агай келди. Кош келипсиз агай. Hoş bulduk. Котормочулук кызматта доктор Жазгүл Жолалов эжеке, кош келипсиз. Кош келдик. Агай, ушул Рамазан айы, өзгөчө ай Рамазанда эң негизги ибадаттардан бири болгон биздин орозо ибадаты бар. Анан деги эле орозо ибадаты болсун, деги эле жалпы эле ибадаттардын аткаруусуна, ибадаттарыбызды орундатуунун эң негизги максаты эмне? Же ибадаттын өзү максатпы? Максаты болсо кандай деген суроону бермекчимин алгачкы эле. Hocam, ibadetin amacı nedir? Rahmet. İbadetin amacı öncelikle insanı Allah'a bağlamak ve ruhunu olgunlaştırmaktır. İbadetin en негизги максаты Allah Taala adam balasın Allah Taalага экөөнүн ортосунда bir байланыш түзүү, Allah Taalага байланышын түзүп берүү жана адамдын жан дүйнөсүн көрктөндүрүү, жетилтүү, өсүп өнүгүшүнө салым кошуу болуп эсептелет. Evet, insan ruhunun olgunlaşması da ahlakının olgunlaşması, güzelleşmesi demektir. Жан дүйнөнүн дагы да баралына жетиши, жан дүйнөнүн руктун бул ошол эле учурда адеп ахлактыкта жетилүү деген мааниге келет. Şimdi Allah'a bağlanmak, Allah'ı hatırlamak. Daha önceden de söyledik, biz Yüce Allah'ın somut bir varlığı olmaz. Çünkü zamandan, mekandan münezzehtir. Biz Allah'ı hatırladığımızda, ona kalben, fikren bağlandığımızda onun niteliklerini, 99 ismini, isim ve sıfatlarını anlar, bilir, onunla tanırız, onu düşünürüz. Allah Taala'nı taanуу дегенибизде биз албетте Allah Taala убакыттан жана bir жерден, мекандан аруу эч бир заманга жана bir жерге таандык эмес. Ошондуктан мындайча айтканда конкреттүү бир элестетишибиз мүмкүн эмес, конкреттүү бир нерсе катары Allah Taala'ны. Бирок биз Allah Taala'нын анын улуу 99 sıfatı аркылуу тааный алабыз. Yüce Allah'ın 99 Esma-ül Hüsnası yahut da en güzel isimleri 99 tanedir. Bu 99 güzel ismin her birisi de, onu da daha önce söyledik, Yüce Allah'ta en güzel, en mutlak ve mükemmel şekilde var. Biz insanlarda da bu 99 isim eksik bir durumda var. Bu Allah Taala'nın 99 ысымы, бул эң көркөм ысымдары, арабчасы Асмаул Хусна деп аталат. Бул ошо Allah Taala'га бардыгы таандык жана абсолюттук негизде эң көркөм Allah Taala'нын сыпаттары, өзгөчөлүктөрү. Бирок бул сыпаттардан азыраак, кемирээк бир бөлүгүн десек болот, өзгөчөлүгүн адам баласына дагы берген. Gazali bu Esma-ül Hüsna, yani Allah'ın 99 güzel ismini Yüce Allah'ı tanımak için en önemli fırsat, vesile olduğunu söylüyor. İmam Gazali ушул 99 улуу ысымды, көркөм ысымды ошо Allah Taala'ны таануубузга жардам берген эң маанилүү нерсе катары сыпаттаган. Buna da Marifetullah ilmi adı veriyor. Жана бул илимге, Allah Taala'ны таануу илимине Marifetullah деген аталышты берген. Ушул термин менен ачыктаган. Bu Marifetullah ilmi tarihte, medreselerde okutulmuş. Öğrencilere ahlak dersi gibi okutulmuş.
Fakat tarihin belli bir döneminden sonra bu bir selefiler dediğimiz bir anlayış bu ilmin okumasını istememiş. Çünkü bu ilmi anlamak için mecaz gerekiyor. Mecazı kabul etmedikleri için bu ilmi de kaldırmışlar. Bunun yerine bu isimleri ezberlemekle yetinmek istemişler ve öyle yapmışlar. Ezberlettirmişler. Ezberinden sevap alırsınız demişler. İslam tarixinde Marifetullah ilimi же болбосо Асмаил Хусна, Алла Тааланын 99 көркөм ысымы деген сабак медреселерде окутулган. Бирок кийинчерээк тилекке каршы биз ушу салафия деген баягы агымдын ошол салафия агымынын таасиринен улам бул сабак окутулбай калган. Анын ордуна жөн гана ошол 99 ысымды жаттоо менен гана, бирок анын үстүнө ойлонууга тыюу салынган. Себеп дегенде бул Алла Тааланын 99 ысымын түшүнүү үчүн метафоралар өтө көп болгондуктан билгенибиз боюнча бул метафорага жана кандайдыр бир акыл жүгүртүү, ой жүгүртүүгө салафия агымында тыюу салынат. Ошондуктан баягы сооп алуу үчүн бир гана ошо 99 ысымды жаттоо менен гана ушул гана жетиштүү деп айтышкан. İşte örnek verecek olursak, yani Allah'ın 99 isminin her biri bir ahlak erdemdir dedik ya. Mesela işte daha önceki programda anlattığımız ilk isimleri Rahman, Rahim, Melik, Kuddüs, Selam, Mümin. Mesela Allah'ın Rahman ve Rahim ismi, merhameti Yüce Allah'ta da var, bizde de var. Ama Yüce Allah'ta mükemmel, tam bir rahmet var. Bizde ise eksik var. Hatta bazen bizde çok eksiye de düşebilir. Bazı insanlar tamamen merhametsiz de olabilir. Ama merhamet tamamen ortadan kalkmaz. İnsan eğitir, kendini bir düzene sokarsa yine merhameti gelebilir. Çünkü kaynağı Allah ve Allah'tan bize geliyor. Programmanın başında da belgilengендей, бұл 99 ысымдын ар бири абсолюттук адеп ахлактык бир кандайдыр бир баалуулукту чагылдырат. Мисал кылсак, Алла Тааланын ысымдары Рахман, Рахим, Малик, Кудус жана башкалары. Бул Алла Таалада мисалы Рахман, Рахими, мээримдүү жана боорукер деген бул сыпат, мээримдүүлүк жана боорукерлик Алла Таалада абсолюттук негизде бар. Абсолюттук мээримдүүлүккө жана абсолюттук мындай кемчиликсиз боорукер. Бирок Алла Таала ушул өзгөчөлүктөрүнөн кандайдыр бир даражада аз да болсо пенделерге дагы, кулдарына дагы берген, адамдарына дагы берген. Ошондуктан бизде дагы бул кандайдыр бир даражада биз дагы адам баласы дагы мээримдүү боло алат, боорукер боло алат. Бирок мисалы кээ бирөө ташбоор, толугу менен ташбоор болушу мүмкүн. Бирок кантсе дагы адам баласында бул сыпаттар аз болсо дагы болот, таптакыр жок болуп кетпейт. Башкача айтканда, адам өзүнүн мээримдүүлүгүн дагы да мээримдүү боло алат, өзүн тарбиялоо аркылуу багы өсүп өнүгүп дагы да бир жакшы абалга келе алат. Hatta bazı alimler Yüce Allah insanı yaratırken Bakara suresindeki ayette biz ona isimleri öğrettik diyor. Bu isimlerin insanın fıtratına yerleştirilmiş en güzel isimler olduğunu, bu nedenle insanın fıtratında bu ahlakın temelinin bulunduğunu, kaybolmayacağını, ancak üzerinin biz küllenmek deriz, tozlanmak mı dersek nasıl anlaşılır? Zaman zaman kapanabileceğini, çünkü insan unutursa, hiç Allah'ı hatırlamazsa kendini de unutur. O esnada o erdemler, Esma-ül Hüsna dediğimiz o 99 erdem insanın içinde, özünde var ama üzeri kapanabilir.
Tamamen kaybolmaz. Мисалга алсак, Бакара сүрөсүндөгү ушул маанидеги аят бар. Биз ага адам баласына ысымдарды үйрөттүк деген. Бул жакта ошол агайдын чечмелүүсү боюнча бул ысымдар дегенде ошо Алла Тааланын 99 ысымында чагылдырылган ошо негизги адептик баалуулуктарды адамга ошо түпкүрүнө, рухуна жайгаштырдык деген мааниге келет деп дагы чечмелесек болот деп атат бул аятты. Башкача айтканда, адамдын түпкүрүндө, жанын, рухунун түпкүрүндө бул 99 Аллахка таандык, кээ бир ошол 99 ысымдын кандайдыр бир даражадагы ушу бул баалуулуктар анын жанында, рухунда бар. Бирок албетте адам баласы болгондуктан бул нерселер мындайча айтканда үстү жабылып калышы мүмкүн, мындайча айтканда чаңдашы мүмкүн деп атат да. Башкача айтканда унутулушу мүмкүн, үстү жабылып калышы мүмкүн. Бирок түпкүрүндөгү бул адеп актактык эң көркөм сыпаттар адам баласынын фытратында, жаратылышында бар. Misali, mesela diyelim insan Allah'ı unutursa merhameti de unutur, adaleti de unutur, dürüstlüğü, doğru söz söylemeyi de unutur, yalancı olmaya başlar. Mesela emniyeti ve güveni de unutur, güven vermez kimseye. O nedenle hatırlarsa, zikreder ve hatırlarsa merhameti hatırlar, adaleti hatırlar, dürüstlüğü hatırlar, başkalarına güven verir, sadık bir dost ve insan olur. Bu şekilde ahlaklı bir insan olmaya başlar. Эгер Алла Тааланы унутса адам баласы, анда мээримдүүлүктү унутат дейт. Тууралыкты, тактыкты, ишенимдүүлүктү, адилеттүүлүктү унутат дейт. Адеп аклагы бузулат, жүрүм туруму бузулат, башкаларга ушу ишеним бербей калат, алдай баштайт, урулукка барышы мүмкүн дейт. Бирок тескерисинче, эгер адам баласы Алла Тааланы өзүнүн жаратуучусун кайра эстесе, зикир кылса, башкача айтканда, анда дагы да мээримдүү, таза, так, тыкан, туура өз ишин так кылган, ишенимдүү, адилеттүү болуп, баягы кайрадан адептүү, бир көркөм adam bola alad. Evet, yani şimdi bu örnekleri çoğaltmak mümkündür ama en son şunu söyleyelim. İşte onun için Gazali diyor ki Allah'ın bu Esma-ül Hüsna'sını, 99 ismini sadece söylemek yetmez. Anlamını bilmeden tekrar etmek yetmez, olmaz diyor. Bir, evet tamam bileceksin, ezberleyeceksin. İki, anlamını bileceksin. Üç, bu anlamlar çünkü ahlak erdemler ya, davranışlarında göstereceksin. Davranışlarına uygulayacaksın. İşte o zaman adab, ahlak olur. İmam Gazali мындай деп айтат экен, жөн гана жаттоо жетиштүү эмес, албетте 90 Алла Тааланын 99 көркөм ысымын жаттоо дагы жакшы, бирок жаттоо менен гана чектелип калбастан маани маңызына терең көңүл буруу керек. Жана өзүңдүн жүрүм турумуңда бул нерсени жүрүм турумуңа чагылдырганга аракет кылышың керек деп атат. Башкача айтканда, жөн гана жаттоонун ушул менен гана чектелип калуу болбойт. Албетте ошол Асмаул Хусна, Алла Тааланын ысым 99 ысым сыпаттарын биз угуп жаттап жүрөбүз, көз танып билебиз дегендечи, бирок ал жетиштүү эмес. Демек ошол Имам Газалинин дагы ошолорду танып, Марифатуллах деген бир ат бериш, үйрөтүшү дагы аябай маанилүү. Анан агай, сиз өткөн берүүлөрдө дагы өзгөчө ошол Алла Тааланын Рахман жана Рахим деген ысым сыпатын танытып, аны кандай мааниси кандай экендигин, анын
адамдар ала турган адамдын ала турган үлүшү эмне экендигин жашообузда кандай колдонгондугун дагы баса белгиледиңиз эле. Эми ушул Асмаул Хусналардын ичинен ошол Рахман Рахимден башка дагы кандай мисалы өрнөктөрдү айтсак болот? Беркилерин дагы ошо инсан үчүн, пенде үчүн кандай мындай ала турган үлүштөрү бар? Hocam Esma-i Hüsna'dan başka örnekler de verebilir misiniz? Evet. Zaten sırayla gidecek olursak Rahman, Rahim, üçüncüsü Melik. Kuddüs, Selam, Mümin devam ediyor. Şimdi Melik ismi Yüce Allah'ın 99 güzel isminden üçüncüsü. Melik Yüce Allah için düşündüğümüzde Allah bütün bir kainatın melikidir. Yani kralıdır. Ama onun melikliği, krallığı, kraliyeti tamdır. Her şeye hakimdir. Kainatta onun izni olmadan onun yasalarına ters hiçbir şey olmaz. Ve mülküne hakimdir Yüce Allah. Biz ушул Рахман жана Рахим деген ысымдарды мурдагы программаларда айтып берген. Андан кийинки келе турган Малик деген бүгүнкү программада Малик деген ысымын бул тууралуу айтып бермекчи. Малик деген бул башкача айтканда мааниси, кыргызча мааниси падыша же кожоюн деген маанилерге кирет. Башкача айтканда Алла Таала бүткүл ааламдардын, жаратылыштын, жаратылган бардык нерселердин абсолюттук жаратуучусу жана абсолюттук Малик дегенде башкача айтканда ээси, падышасы болуп эсептелет. Баягы болгон нерсе, жаратылгандын бардыгы тең Алла Таалага баш ийет. Tabii şimdi bundan bizim için bir örnek olması gerekiyor. Biz Yüce Allah'ın bu kraliyetini, bu mükemmel krallığını diyelim, öğrendik, bildik, tanıdık. Bizim kendi hayatımıza bunu aktarmamız gerekiyor. Nasıl aktarırız? Gazali diyor ki, insanın mülkü de bedenidir. Kendi bedeni, kendi özel mülküdür. Buna kimse karışamaz. İstese de karışamaz. O halde insan da bedenini kontrol altına alıp, bedenine hakim olup, bedeninde ilkelerini, hükümlerini aynen yürütmesi gerekir. Эми бул Алла Тааланын Малик сыпаты, Малик падыша, кожоюн, абсолюттук. Бул сыпаты адамдын баласына кандай чагылдырылат деп атат. Адам баласына аманат кылып берилген мүлк анын денеси деп атат. Денеси ага толугу менен денесинин ээси боло алат деп айтты. Башкача айтканда ошол Малик падыша Алла Тааланын бул сыпаты адамдын денесине ээ болуусу менен çağıldırılады. İşte insanın mülkü bedeni ya. Şimdi bedeninin bir takım yetenekleri var. Mesela aklı var. Yüce Allah aklı da vermiş. Kalbi var. Yani kalbe biz duyguları da diyoruz. Mesela istek ve arzuları da var. Buna şehevi nefis, biyolojik nefis de diyoruz. Bunlar insan bedenini yöneten üç güçtür, yetenektir. İşte bu yeteneklerle Gazali diyor ki insan eline, diline, bedenin bütün güçlerine hakim olabilir. Ama bunların hangisi hakim olursa ahlaklı olur, hangisi hakim olursa ahlaksız olur, o örnekte vereceğiz. Негизи ушул адамдын денеси берилди деп атат. Ошол эле учурда адамга акыл берилген, сезимдер берилген, жүрөгү жана негизи биологиялык инстинкттер берилген деп атат. Имам Газалинин айтымы боюнча бул ушул акылы менен бул инстинкттерин башкара алуусу
маселеси жатат деп атат да. Баягы денесине кайсыл убакытта ээ болот, ошол биологиялык адамдык инстинкттерине ээ боло алса, башкача айтканда, ошондо дейт, колуна, тилине ээ боло алат дейт. Өзүнүн органдарына ээ болот. Кайсыл учурда эгерде ошол biyolojik instinktlerin başkara alsa da odadır. Gazali bunu bir ülkeye benzetiyor. Diyor ki insanın aklı, kalbi ve o şehvet gücü ordusu gibidir. Ülkenin ordusu olur yani. Diğer işte eli, gözü, dili, o azaları diyoruz. Onlar da halkı gibidir. Reaya diyorlar. Şimdi eğer ordusuyla bu riayasına, halka hakim olamazsa o ülkede düzen, sistem, nizam, intizam olmaz. İnsanın bedeni aynen bir ülke gibidir ki insan da mesela eline, koluna, bedeni güçlerine, ki bunlar işte halk gibi benzetmenin gücünde söylüyorsak, aklı ile ya kalbi ile ya da şehvet gücüyle bunlara yön verir. Eğer aklı ile yön verirse ahlak olur. Ama akıl da Allah'a bağlı ise olur. Eğer kalbi ile yön verirse, kalbi Allah'a bağlı değilse, o da bedenini ahlaktan uzaklaştırır, fesat eder diyoruz. Bozar yani. Zaten eğer şehvet gücüyle yönlendirirse, yönetirse bedeni ve o insanın kendisi hayvandan daha aşağı bir derecede olur. İmam Gazali ошол адам баласындагы негизги күчтөр, акыл, жүрөк жана анын шахватын, кумардануусун бир өлкөдөгү аскерлерге окшоштурат. Өлкө болсо адамдын денеси өлкөгө окшоштурсак, анда мындай дейт да, эгерде акыл менен башкарылса бул өлкө, ал акыл дагы Алла Тааланы тааныган акыл болсо, адеп ахлак болот дейт. Башкача айтканда, адам өзүнүн денесин жакшы нерселерге башкарат дейт да, ээлик кылат. Жакшы туура бир багыт бере алат дейт денесине. Эгерде жүрөгү менен башкарса ушул денесине, анда баягы сезимдеринде Аллах жок болсо, анда дагы адеби бузулат. Эгерде толугу менен ошо кумардануусу, шахваты менен башкара турган болсо бул денесин, андай болсо толугу менен адеп ахлактан чыгып, адамдыктан чыгып, керек болсо айбандан дагы төмөн абалга келип калышы мүмкүн. İşte bunun için zaten biz her işin başında Bismillahirrahmanirrahim diyoruz ya. Bu besmele bizi Allah'a bağlıyor zaten. İbadetler, oruç, namaz, zekat, bu bağı güçlendiriyor. Çünkü 5 vakit Allah'ın huzuruna çıkarken hatırlıyoruz. Bu hatırlamak bağı güçlendiriyor. İşte bu bağdan dolayı da biz Allah'ı düşünüyor, tanıyor. Bu Esma-ül Hüsna'sıyla kendimizi yönlendiriyoruz. Yoksa akıl tek başına da olursa, mesela akıl dediğimiz şey bazen şeytanın izinde de gidebilir. Bazen tilkice zekada olabilir. İşte bu haliyle akıl fesat eder. Bedeni çok kötü yönlere sürükler. Albatta, толугу менен акылга да толугу менен ишенүү болбойт. Себеп дегенде, эгерде Алла Тааланы тааныбаган акыл болсо, ал дагы чоңдогон бузукулуктарды кылышы мүмкүн деп атат. Өтө куулук кылып, башкаларга жана өзүнө дагы зыян тийгизиши мүмкүн деп атат. Ошондуктан биз күнүгө Аллахты эстейбиз дейт, кантип ибадат кылабыз дейт. Жана ар бир ишибизде Бисмиллахиррахманиррахим деп, бул Бисмиллахты айтуу менен биз Алла Таалага байланабыз, Аллахты эстейбиз дейт. Ар бир ишибизде Аллахты эстөө бизге
ар дайым адеп ахлак тууралуу, баягы Аллахтын жолунда жүрүү тууралуу ар дайым бизге эскертип турат дейт. Намаз окуйбуз дейт 5 маал. Намазыбыз дагы бизге Алла Тааланы эскертип, эсибизге салып турат. Жана биз ошол жакшы болуубуз, жакшы адам болуубуз керек экен, ар дайым адеп ахлактуу болуубуз керек экенин эскертип турат дейт. Evet. Yani bundan dolayı eski alimler, bilginler demişler ki insan okur, bilgilenir, bilgi ve hikmet sahibi olursa o zaman aklı da olgunlaşır. Bu olgunlaşan akıl kalbe de şehvet gücüne de hakim olur. Onları da yönlendirir ve bunların bedeni bozması, ifsad etmesini engeller akıl. İşte bizde Kur'an'da da Allah adına okumaktan bahsediyor ya Yüce Allah. İkra bismi rabbikellezi halak diyor, yani seni yaratan Rabbinin adıyla oku derken burada yine ilim dediğimiz şeyi, hani bilgi dedik ya, olgunlaştırıyor. Bu ilim dediğimiz şeyle Allah adını okur. Okuduğumuz şeyi Yüce Allah'ın bu güzel isimleri çerçevesinde okur. Onun bize örnek olarak bıraktığı kitabını örnek alır mesela, ona göre okur. Bu kainatın sahibi olan Allah'ı hiç unutmadan her şey onun eseri düşüncesiyle okursak işte bize göre akıl o zaman aklı selim olur. Акылды да баралына жеткирүүнүн жолу бар деп айтышат. Башкача айтканда ар дайым окуу, бир нерселерди үйрөнүү, бирок албетте Алла Тааланын илимин окуу, үйрөнүү аркылуу адамдын мындайча айтканда акылы да баралына жетет. Мындай өнүккөн, өскөн, жетилген бир акыл болот. Түркчө айтканда аклы селим деп айтышат. Мындайча айтканда толук кандуу акыл болот дейт. Куранда дагы бул тууралуу мындай деп айтылат, сени жараткан улуу жаратуучунун аты менен оку деп атат. Башкача айтканда биз акылыбызды дейт, адам баласы акылын ушу Алла Тааланын илимин таанууга, Алла Тааланын китебин таанууга жумшаса, мына ошондо чыныгы бир толук кандуу акыл болот дейт. Акыл ушундай жетилген жакшы акыл эме алат, жүрөгүнө, башкача айтканда сезимдерине ээ боло алат, жана өзүнүн шахватына дагы ээ боло алат. Башкача айтканда чыныгы баягы акыл башкара алат, ушул сезимдердин, инстинкттердин бир падышасы боло алат дейт. Чындап эле бул ошол эми Рахман, Рахим ысым сыпатын эми көп билип жүрөбүз. Анан өзгөчө бул ошол Малик, Алла Тааланын падыша, жер жүзүнүн, ааламдын ээси экендигин биз катары билебиз, ага тааныйбыз, моюн сунабыз. Бирок ошондон бир инсанга бир үлүш алганы дагы чындыгында аябай маанилүү жана кызык деп ойлойм. Анан дагы Алла Тааланын башка ысым сыпаттары бар, мисалы Азиз деген, мисалы ардактуу деген. Буну кантип инсан үчүн үлүштөрү бар, кандай түшүнсөк болот? Hocam başka isimlerinde mesela Aziz, Allah'ın Aziz ismi var. Yani Aziz ismi ve insan ikisini nasıl ilişkilendirebiliriz? Rahmat. Teşekkür ederim. Şimdi Aziz ismini özellikle ben anlatmam gerekiyor. Çünkü kral dedik ya, kainatın yöneticisi Yüce Allah. Şimdi her yönetici güçlüdür. Güçlü olmayan tam yönetemez. Ama nasıl güçlü? Çünkü güç var, güç var. İnsanın güçlüsü gücü yettiği herkesi ezer. Böyle örnekleri görüyoruz. Yüce Allah da en güçlüdür, her şeye kadirdir. Ama Yüce Allah'ın gücü biyolojik güç, kontrolsüz güç değildir. O nedenle ona kudret diyoruz. Allah'ın
Kadir ismi var. Kadir. Ve hu ala külli şeyin kadir diyoruz mesela. Her şeye gücü yeter. Bizim aklımıza bu aslanın, kaplanın, yırtıcı hayvanın ve bir mafya liderinin gücü geliyor. O güç değil. O güç kontrolsüz biyolojik güçtür. Kudret ise gücü kontrol edebilen bir güçtür. İlahi bir güç bu. Эми азиз деген сыпатты бул негизи өтө маанилүү тема деп айтып кетти. Мисалга алсак деди, Алла Таала Малик дедик, башкача айтканда падыша, күчтүү. Бирок биз күч дегенде адам баласына эгер чагылдыра турган болсок, бир күчтүү адам дегенибизде, ошол күчтүү адам баласы туура эмес нерселерге да колдонушу мүмкүн. Башкаларды эзүү үчүн, башкаларга башкаларды кыйноо үчүн да колдонуш коюшу мүмкүн. Бирок Алла Таалага тиешелүү болгон күч бул биологиялык контролсуз күч эмес, тескерисинче бул Аллахка жаратуучулук бир күч, контролду. Башкача айтканда, Алла Таалага карата күч деп да айтылбайт, кудрет деп айтылат. Алла Тааланын кадир дегени, кудреттүү, Алла Таала кудреттик, бардык нерсеге кудрети жетет, кулли шайин кадир деп айтылат Кур'ан-ы Керимде. Башкача айтканда, ошо адам баласындагы ошо бир кандайдыр бир адамдын өтө күчтүү адамдын башкаларды эзип жок кылуусу, же болбосо бир арстандын күчү эмес, мисалы арстандын бир жырткыч айвандын бир күчү катары эсептебешибиз керек. Бул себептегенде бул биологиялык контролдон чыгып кете турган күч болуп эсептелет. Алла Тааланыкы бул илахи, башкача айтканда Аллахка тийиштүү болгон гана кудурет. Бул Алла Таала кудуреттүү жана өзүнүн кудуретин мындайча айтканда башкара алат. Башкандай өтө контролдой алат деген ошондой мааниде түшүнүшүбүз керек деп атат. İşte bu nedenle Peygamberimiz hadisinde diyor ki güçlü olan kişi, biz de güreş diyoruz ya, güreş sporu hani. Güreşte herkesi yenen değildir. Güçlü olan kişi öfkelenmek yani kızdığı, öfkelendiği zaman öfkesini kontrol edebilendir. Ушул себептен пайгамбарыбыздын бир хадисинде мындай деп айтылат. Күчтүү адам ким дегенде, күчтүү адам күрөштө бардыгын жеңген адам эмес дейт. Өзгөчө ачууланган убакта ошо ачуусун бастыра алган адам. Ошол мына чыныгы күчтүү adam деп. Yüce Allah'ın gücü böyle bir güç. İlahi güç ve kontrollü güç. Her şeye gücü yetiyor ama Yüce Allah'ın mesela isimleri 99 isminden birisi merhametli, her şeye merhamet eden, ayrıca yaşatan, var eden, besleyen, büyüten. Şimdi bunu annenin, babanın çocuğa karşı gücü olarak düşünün. Mesela baba ne kadar, anne ne kadar güçlü olursa olsun ki güçlüdür. Kucağına bebeğini almış. Bebeğin gücü nedir ki? Yani onu anında kötülük yapabilir. Ama yapmıyor çünkü o güç rahmani bir güç. İçinde sevgi ve merhamet barındıran bir rahmani güç. Ушунун негизинде да Алла Тааланын күчү дагы илахие, бул контролдуу күч болуп эсептелинет. Алла Тааланын бардык нерсеге кудурети жетет. Бирок ошол эле учурда Алла Таала өтө кудуреттүү зат, бардыгына бардыгы анын колунан келет. Бирок эмне дейт, ошол эле учурда Алла Таала эмне дейт, мээримдүү деп атат. Негизинен ушул дагы да түшүнүктүү болуу үчүн
ата эненин баласына болгон мээримине окшоштурсаңар болот деп атат. Ооба, ата эне чоң жана күчтүү адамдар, бирок эмне дейт, ата энелик инстинкттер менен, ата энелик мээрим менен баласын карайт деп атат. Ага, күч колдонбойт. Жаңы төрөлгөн наристесин. Ооба, өтө күчтүү, ооба, чоң адамдар жаңы төрөлгөн наристенин эч кандай эмне күчү жок, алсыз, эмне кылып атат? Ата эне ага мээримин төгүп карап атат. Алсыз бир балага мээримдүүлүк кылган сымал Алла Таала дагы биз алсыз пенделерине ошондой мамиле кылат. İşte o nedenle Gazali Allah'ın bu aziz ismini açıklarken diyor ki aziz aranan güç demektir. Ne demek aranan? Yani herkesin aradığı, keşke bizim yanımızda böyle bir güç olsa dediği bir güçtür. Bunu şununla örneklendireyim. Mesela diyelim ki şimdi bu dünyanın en güçlü devleti, atıyorum işte falan devlet mesela. Şimdi bu güçlü devlet aranır mı dünya şartlarında? Keşke bizimle komşu olsa. Her zaman rahatsız eder. Uçağıyla, silahıyla bizden uzak dursun da nerede olursa olsun derler. Ama aranan güç demek adil, merhametli, yani izzetli, işte bu izzet dediğimiz bu, yani kudretli, gücünü kontrol eden rahmani bir şekilde bir güçtür. Bu gücün herkes yanında olmasını ister. Yine anne baba örneğiyle tamamlayalım. Mesela bir çocuk babasının çok güçlü olmasından korkmaz. Aksine babasının ne kadar güçlü görürse o kadar güvende hisseder kendini. Газали şu Алла Тааланын азиз сыпатын ачыктап жатып, мындай деп айтат. Бул бардыгы ошол эңсеген күч деп атат. Башкача айтканда, ушул күч бизде да болсо деген, биз да ушул сымал күчтүү болсок деген сыпат деп атат да. Бул дагы ушу азиз, бул дагы күчтүү, кудуреттүү деген мааниге келет. Башкача айтканда, ал күч эмне деп атат? Адил, адилеттүү, ырайымдуу, мээримдүү, боорукер, кудуреттүү. Башкача айтканда, мындай күчтүү бардыгы жанында болуусун каалайт. Эгерде бул пенделерге бир чагылдыра турган болсок, бизде мисалы контролсуз күч. Башкача айтканда, бир кандайдыр бир өтө күчтүү мамлекетти эгер эске сала турган болсок, баарыбыз эле ошол мамлекеттин жанында болушубузду каалай бербейбиз, бизден алысыраак болсун, бизге мисалы ракетасын ыргытып ийбесин деп коркуп, же басып албасын деп биз кооптонуп турабыз. Бирок Алла Тааланын андай күчү, кудурети ошол биз эңсеген күч. Башкача айтканда, Аллах адилеттүү, ошол эле учурда мээримдүү, баягы муну дагы ата эненин мисалы менен, мисалы бир бала, кичинекей бала атасынын күчтүү болгонунан коркпойт деп атат. Тескерисинче, атасы канчалык күчтүү болсо, өзүн ошончолук ишенимдүү сезет деп айтты. İşte o nedenle biz bu Allah'ın aziz isminden ahlaki bir model çıkarmalıyız. Ki biz de, yani diyelim ben birilerine göre güçlüyüm, başka insanlar bana göre güçlü. Herkes birinden biraz güçlüdür dünyada. Hani böyle ahlakın, adaletin olmadığı dünya için bizim Türkçe'de bir söz var. Birbirine gücü yeten yettiğini eziyor yani. Gücü yeten yetene derler. Benim diyelim Ulanbek'e gücüm yetiyor. Ben Ulanbek'i eziyorum. Ulanbek'in Cihazgül'e, o da onu eziyor. Ve herkes gücü yeteni ve en altta kalanlar da çok eziliyor. Böyle bir dünya oluşuyor. Zaten mesela şu anda böyle bir dünya var. Gücü yeten yettiklerini istediği kadar eziyor. Önüne de kimse geçemiyor. İşte Yüce Allah'ın bu modeli eğer insanlara ahlak olarak geçerse
Bu insanlar sonuçta bir araya gelip toplumlar devletleri oluşturuyorlar. Burada adalet duygusu, merhamet duygusu hakim olursa güç bozmaz. Çünkü o zaman kudrete dönüşür. Fesat etmez, rahatsız etmez, öldürmez, kan akıtmaz, haksız yere insanı ezmez. Bu güç aranır. Эми ушул Алла Тааланын азиз сыпатынан адамдар кандай өзүнүн баягы өзүнө бир мисал, өрнөк, үлгү ала алат дейт. Азыркы дүйнөдө адеп ахлак жок болсо, адилеттүүлүк, биз азыркы жашап аткан дүйнөдө адилеттүүлүк, мээримдүүлүк жок болсо, эмне деп атат? Күчтүү, күчсүз, алсызды жок кылат, эзете, кыйнайт. Жана тилекке каршы азыркы дүйнөдө ошондой эле болуп атат дейт. Адамдар бирөөнөн дагы да күчтүүрөөк дейт да. Мисалы, менден күчтүүлөр да бар дейт, менден алсыздар да бар дейт. Андай эгерде адеп жок болсо, анда мен өзүмөн ылдый турган бирөөнү эзем, жок кылам, аны кыйнам. Ал андан дагы төмөн тургандарды кыйнайт, жок кылат. Ошентип эң алсыз, бул дүйнөдө эң алсыздар кыйналат дейт да. Биз буга каршы эмне кылышыбыз керек? Алла Тааланын ошо азиз сыпатынан өрнөк алышыбыз керек дейт. Кандайча ошо адилеттүүлүк, мээримдүүлүк, жүрөктө негизи эле адеп, ахлак болсо дейт, моралдык баягы бир кандайдыр бир баалуулуктар болсо дейт жүрөгүбүздө, биз ошол күчтү бузукулук кылууга, эзүүгө, жок кылууга, өлтүрүүгө, бирөөнүн акысын жеп бир нерсесин тартып алууга эмес, жакшы нерселерге жумшайбыз. Жана ошондой bir коом түзүп алабыз. Yani toparlayacak olursak, Allah'ı tanımayan, inanmayan, bilmeyen bir kişi böyle bir güce sahip olmaz. Güçlü olduğu zaman gücü yeteni ezer. O nedenle yani mesela bazen sorulur işte ya, kafirlerin de ahlakı olmaz mı? Elbette olur, olmaz tabi ama işte bu şekilde olmaz. Çünkü sürekli Yüce Rabbimi zihnimde, aklımda, fikrimde, kalbimde tutarsam bu esmasını da tabi beraberinde hatırlar, anlamını da bilirsem o zaman birçok kötü davranışımın önüne geçmiş olurum. Çünkü modelim Allah, bir modelimde bu Esma-i Hüsna'yı yaşayarak bize örnek bir siret ve sünnet bırakan peygamberlerdir. Bunların ikisiyle düzenlenen bir hayat bir başkası için sorun olmaz. Herkes böyle komşum olsun, böyle arkadaşım olsun, böyle insanla beraber oturayım diye ister. Алла Тааланы тааныбаган адам күчтүү болсо дагы, бирок кудуреттүү боло албайт дейт. Башкача айтканда, өзүнүн күчүн контролдой албайт жана өзүнүн алсыздарды кыйнаганга өтөт дейт да. Алсыздарды эзип туура эмес жакка колдонот деп атат күчүн. Жана албетте мусулман эместерде дагы адеп ахлак болушу мүмкүн, бирок мындай бул мааниде эмес дейт. Эгерде биз мусулман катары ушул Алла Тааланын 99 көркөм ысымынан өрнөк алсак, башка тарабынан болсо пайгамбарлардын өздөрүнүн жашоо образы менен бизге өтө мыкты үлгүлөрдү таштап кеткен. Багы адеп ахлактуулук, мораль. Эгерде биз ошонун бардыгын тең сиңире алсак, жана жүрөгүбүздө Алла Тааланы таанып, ар дайым Алла Тааланы акылыбыз менен, жүрөгүбүз менен, сезимдерибиз менен эстеп турсак, албетте бардыгы тең комшу чогуу жашай турган, комшусу ушул менин комшум болсо экен, башкача айтканда бардыгы эңсеген бир күчкө айланабыз дейт да. Мына ошол чыныгы кудурет дейт. Башкача айтканда Алла Тааланын азиз сыпатын чагылдыра алабыз дейт бул дүйнө жүзүндө.
Рахмат агай, чоң ыраазычылык билдиребиз. Деги эле ошол бизге Рахман, Рахим, Малик, Азиз сыяктуу Алла Тааланын ысымдарынын биз үчүн кандай мааниси бар экен, өзгөчө ошол пенде ала турган толтура пайда үлүштөр бар экенин ачыктап бердиңиз. Сиздерге чоң ыраазычылык билдирем. Ардактуу көрүүчүлөр, албетте бул ибадаттардын эң негизги мүдөллөрүнүн бири бул Алла Таала менен болгон байланыш жана ошол руханий жактан бизди мындай жетилтип жакшы жакка үндө, ошону менен бирге эле жакшы адеп ахлактуу болуп эсептелет. Анан ошо Алла Тааланы эстөө, Алла Тааланы зикир кылуу дегенде эле биз эми Алла Таала мындай конкреттүү бир нерсе болбогондуктан биз анын ысым сыпаттары менен тааныйбыз. Аны Асмаул Хусна деп айтылат. Ошол Алла Тааланын 99 ысым сыпаттарында инсан үчүн, пенде үчүн мындай Алла Таалада болгон сыпаттар бар, бирок ошолордун кандайдыр бир бөлүгү инсанга берилген. Ошол инсандын үлүшү бар, пайдалары бар. Бүгүн ошолордун өзгөчө мына Малик деген жана Азиз деген сыпатын көрдүк. Албетте ошол бул илимди Имам Газали Марифатуллах деп айтат. Анан ошол Имам Газали өзү дагы Мақсадул Асна Шарх Асмаул Хусна деген бир эмгек жазып калтырган. Ошол эмгегинде дагы ушул Рахман, Рахимден баштап Алла Тааланын бардык ысым сыпаттарын, Алла Таала үчүн кандай маани бергендигин, анан ал пенде үчүн ала турган үлүштөр, пайдалар, пенде үчүн кандай мааниге ээ экендигин бизге ачыктап берет. Албетте убакыттын өтүшү менен бул ошол Марифатуллах илими, Асмаул Хуснаны терең үйрөнүү кандайдыр бир деңгээлде мындай унутулуп калса дагы, азыркы учурда кайрадан жандантып, инсан өзү үчүн, азыркы дүйнө үчүн глобалдашкан көп вектордуу дүйнөдө бул өзүнө толтура сабак жана пайда ала алат деген ойдомун. Ушуну менен Куттуу Рамазан берүүсү соңуна келип жетти. Эмки берүүлөрдөн көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.